Adam özüne тиешелүү нерселердин баары кооз болгонун жакшы көрөт. Кийими кооз болсо, жашаган үйү эң элдин алды болуп жашаса, айдаган машинасы эң кооз, эң чырайлуу болсо, жада калса түбөлүктүү жолдошу дагы сулуу болсо, ушуну да каалайт. Бардыгы солуу болушун каалайт, бирок өзүнүн исламынын кооз болушуна анча маани бербейт да. Биздин динибиздин, биздин исламыбыздын кооздугу эмне десе, бизге тиешеси жок нерселерди таштоодо. Мисал үчүн бизге тиешеси жок нерселерге кийлигишпешибиз керек. Бизге тиешеси жок бирөөнүн кийген кийими, бирөөнүн айдаган унаасы, бирөөнүн сыры, бирөөнүн бизнеси, ал биз үчүн кызык болбош керек да. Жада калса ушундай адамдар бар, бирөөнүн кийип турган кийимин дароо эсептеп коет да, канча миң сомдук кийим кийип алган экен. Анын сизге эмне пайдасы бар? Ал үчүн иштеткен пикириңиз, ал үчүн ойлонгон оюңуз кыямат күнү чымындын канатынчалык да жакшылык таап бере албайт сизге. Биз үчүн ойлоно турган өзү андан да зарыл, маанилүү нерселер бар, ошол үчүн ойлонгонубуз пайдалуураак да. Бирөөнүн мал дүйнөсүнө, бирөөнүн сырына кызыгып, анын аркасынан түшүп, жада калса сизге тиешеси жокпу? Аны сурагандын да кереги жок да. Бир улуу алым Ибрахим бин Адхам рахматуллахи алейхинин алдында бир адам бир пайдасыз эле бир сөздү сүйлөп койду. Пайдасыз деген ал дүнүйөңүзгө пайда тийгизе албайт, чөнтөккө да пайдасы жок, эч кандай пайдасы жок. Же акыретке бир ийгилик алып келе албай турган бир сөздү сүйлөп койгондо, алым айтты, сен ушу сөзүңдөн бир акыретиңе пайда болдубу десе, жок. Дүнүйөңөчү жок. Анда эмне кыласың сүйлөп мындай? Бекер эле исраф да. Ошондон көрө зикир кылса, ошол жакшыраак болчу. Ошол үчүн улуулардын бириси Малик бин Динар рахматуллахи алейхи айткан: "Иза раайта касаватан фи калбика", эгер жүрөгүң катуу болуп аткан болсо, келишпейсиң. Алдыңдагы өмүр бою жашап келген аялың менен да келишпейсиң, өзүң чоңойткон балаң менен да келишпейсиң, жаныңда жашаган кошунаң менен келишпейсиң, жүрөгүң катуу болуп атса. Вадуфан фи баданика, денең алсырап, жакшы амал кылганга күчүң жетпейт, алсызсың, же нафил ибадат кыла албайсың, фарзды толук аткара албайсың. Вахирманан фи ризкик, табып аткан кирешең азыраак болуп атат да чыгашадан. Ырыскың аз, ырыскы тар болуп атат. Фа'лам, анда сен билип алгын, аннака кат такалламта ма ла яник. Сага пайдасы жок эле сөздү сүйлөп алыптырсың анда дейт. Бул гыйбат эмес. Бул сөз ташуу, ушак ташуу эмес. Бул жөн эле бир пайдасыз сөздү сүйлөп койсоңуз, 3 зыян болуп атат. Жүрөгүңүз катыйт, денеңиз алсыз болот, рызкыңызда кемчилик болот. Эгер гыйбат кылсачы. Ошол үчүн пайгамбарыбыз айтканда, ал-гыйбату ашадду миназ-зина. Гыйбат бул зынадан да оорураак күнөө деп. Ошол үчүн мусулмандын дининин кооздугу ага тиешеси жок нерселерге кийлигишпей эле коюш керек. Эмне болуп атат, кандай кылды, ким эмне иш кылып атат, эки адам сүйлөшүп атса ошолор эмне тууралуу сүйлөшүп атат. Бизде ушундай бир сыпатыбыз бар, сын тага беребиз. Буякта туруп ал мындай болсо керек, ал мындай дешип атса керек деп. Ушунун эч кандай кереги жок, пайдасы дагы жок. Ошол үчүн улуулар айткан, мунагу тил бул ушундай бир Аллах Тааланын неаматы, диндеги эң улуу ибадат дагы тил аркылуу болот. Эң улуу ийгилик дагы тил аркылуу болот. Себеби кайсыл адам өлүм алдында ла илаха иллаллах келимесин айтса түп-түз бейишке барат деген хадис. Бул кулагыңыз менен же колуңуз менен кыла турган иш эмес, бул тил менен кыла турган. Ошондой эле түбөлүктүү тозокко түшүп калыш үчүн да могу тилден динге каршы, ыйманга каршы сөз айтып алса, же болбосо исламдын, биздин динибиздин кайсыл бир амал ибадатын шылдыңдаса, адам түбөлүктүү тозокко татыктуу болуп калат. Ошондуктан бизге Аллах Таала тил берди. Мына ошол тилди туура жакка иштетиш керек. Пайдасы жок, тиешеси жок нерселерге эле кийлигишип алып, аны талкуулап, талашып, тартышкандын биз үчүн эч кандай пайдасы жок. Бизге бул нерсе пайда алып келе албайт. Ошого Аллах Таала биздин мунагу тилибиздин зыяндан сактанышыбыз үчүн бир багыт үйрөткөн бизге. Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: "Узкуруллаха зикран касира". Аллахты өтө көп зикир кылалы. Алланы көп эстей берсеңиз, тилиңиздин зыянынан сактап каласыз. Эгер адам баласы жакшы сөзү жок болсо, пайгамбарыбыз айтат, анда үн чыкпасын. Ман самата najа, кайсы адам үн чыкпаса, ал ийгиликке жете берет. Сүйлөп койсо, анда же өкүнөт, же кубанат да. Ошондуктан адам баласы тилдин зыянынан сактаныш үчүн көбүрөөк Аллахты эстеш керек. Андан кийин өзүнө тиешеси жок нерселерге кызыга бербеш керек. Бирөөнүн бизнеси менен, бирөөнүн кирешеси менен, бирөөнүн үстүндө турган кийим менен сиздин эмне байланышыңыз бар? Бирөөнүн тапкан акчасын эсептегенден,
бирөөнүн проблемасы тууралуу ой жүгүрткөндөн көрө андан да маанилүүрөөк өзүңүзгө ойлонгонуңуз, өзүңүз үчүн пикир кылганыңыз жакшыраак. Себеби биз белгисиз тозокко баратабызбы, бейишке баратабызбы, кабырда бизге жеңил мамиле болобу, оор мамиле болобу, биз ойлоно турган көп нерселер бар да. Ошол үчүн пайдасы жок нерселерге ой жүгүртүүнү таштап, өзүбүзгө тиешелүү, өзүбүзгө керектүү нерсе үчүн жүгүрүп, аракет кылып, ошол тууралуу мээнет кылууну Аллах Таала бардыгыбызга насип кылсын.